Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев учурда жогорку кеңеште депутаттар арасында тазалоо жүрүп жатканын айтты. Ал коррупцияга барган же мыйзам бузган депутаттарды туура эмес шайланып келгендер өз ыктыяры менен кетип жатканын кошумчалады. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаттары шайланып келгенден бери 90дон 14 мандатын тапшырып кетишкен. Алардын 4-өнө кылмыш иши козголгон. Кененирээк кийинки материалда. Жогорку кеңеште депутаттарды тазалоо жүрүп жатат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтты. Мында коррупцияга барган же мыйзам бузган депутаттар туура эмес шайланып келгендер өз ыктыяры менен кетип жатканы кошумчаланды. Айрымдарына кылмыш иши козголгон. Парламентте тазалоону көрүп атасыздар. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдардын тазалоо милдеттери жүрүп жатат. Мындан ары да жүрөт. Мындан ары мен акчам эле көп болсо, же болбосо таанышым эле көп болсо, же болбосо мамлекеттик кызмат иштеген чоң тууган ургун болсо эле мен парламентке шайланып келип калам деген үмүт болбош керек. Ташиев айткан тазалоодон улам мандаттан ажыраган экс-депутаттар кимдер? Жалпысынан жогорку кеңештин 90 депутатынын 14 мандаттан ажыратылган. Алардын айрымдары өз каалоосу менен арыз жазса, 4-өнө кылмыш иши козголгон. Дагы 3 депутат жасалма диплом чырына байланыштуу парламенттен кеткен. Ошол 90 депутатты чекесинен баштап тергөөгө алып барып, мал мүлкүн баардыгын текшерип баштаса, таза депутаттар коркпойт. Кайра чакырса кайра бара берет. Кимдер коркот? Көрдүк го. Экинчи этаждан секирип түшүп качып кеткен депутаттарды көрдүк, Эмне үчүн качты? Значит, таза эмес. Ал жөнүндө уктук. Ошол себеби мурда парламентке депутат болуп келип, анан кийин ошол партиялардын, фракциялардын квотасы менен түрдүү министрликтерге жана айыл өкмөттөн баштап министрге чейин орундарды бөлүштү да мындай ээлешти. Эми азыр мына депутаттарын тазалап атабыз. Аны бүткөндөн кийин айыл өкмөттөн баштап президенттик администрацияга чейин тазалаш керек. Буга чейин парламентте мандаттан ажыраган депутаттардын иши боюнча атайын комиссия түзүү сунушталган. Эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков абалды парламентарийлердин укугу тебеленип жатат деп сыпаттаган. Жакында эле эл өкүлү Исхак Масалиев дагы ушул маселени козгоп, кесиптештерин элдин атынан шайланып келгенден кийин коркпой ачык иштөөгө чакырган болчу. Эл ишенип көрсөткөндөн кийин аягына чейин иштеш керек. Таза иштеп аракет жасаш керек да. Айтылган убадаларды аткарыш керек. Сөзсүз эле оппозиция болбой, балким позиция болуп туруп, ошол мектептерди башка нерсеге маселе көтөргөнгө ушул жерде милдеттүү. Анан коркуп эле мен бирден болсо мени камап коет деп коркуп, андай депутаттыкка барбаш керек болчу. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлоп атам, бул биздин өзүбүздүн күчүбүздүн жоготуу деген көрсөткүчү. Жогорку кеңеш андай болбош керек эле. Бир мандаттуу округдан шайланып келген депутаттардын ордуна айрым округдарда учурда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Башкы чекист учурдагы шайлоого аттанган талапкерлерге дагы кайрылып, акча менен добуш алып парламентке бара алам деген ойдон алыс болууга чакырды. Эгерде кимдир бирөөңүздөр элди дагы сатып алайын деп, же болбосо элди дагы алдап добуш алайын деген аракеттериңиздер болсо, биз аны мыйзам чегинде чара колдонобуз. Мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Таза адамдар шайланып барыш керек. Парламентибизде болобу, жогорку кеңешибизде болобу, же болбосо мамлекеттик кызматкарда болобу, таза адамдар иштеш керек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция жана 3 депутаттык топ бар. Роза Акматжан кызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ.